Бүгін Шаршен Термешиков атындағы Чүй областық музыкалық драма жана сатира театрында келиндер козголоңу спектакли коюлуп жаткан чагы. Бул спектакль кече дагы коюлган. Бүгүн дагы мына ошол көрүүчүлөргө, жаштарга келиндер козголоңу спектакль коюлуу алдында турат. Ал эми мындай иш-чаралар мына ошол театрда күн санап, күн сайын өткөрүлүп жаткан чагы. Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан спектакль кандай өтөт? Алдыда сиздер менен биргеликте чогуу көрсөк. Саид Ахматтын келиндер козголоңу деген спектаклин коюп атабыз. Элдерге эми бул деген улуу муунга жакшы кабыл алып атат. Эми орто муундагылар эми болуп атат жакшы элечи. Бирок улуу муундагылар бул чыгарманы билишет, бул спектаклди билишет, кинолорун көрүшкөн. Ошолорго жакшы мындай таасирин тийгизип атат деп ойлойм да. 5 баласы врач. Врач баласын аткарып атам. Мурун биздин имаратыбыз жок кезде ушундай спектакльдер деген кандай 2 ай 3 айда бир койчубуз. Азыр деген жаңы имаратты болдук. Жумасына бир 2-3 жолу коюп турабыз. Эшигибиз ачык, ар дайым келип кассабыз иштеп атат. Бүт билеттер ошол жерде сатылат, ошол жерден сурап билип, Instagram баракчабыз бар, ал жактан дагы көрүп билип алышса болот. Уж тиктогун үйдөн эле тартсам кудай алат белей. Мен Хатукенди мактап билиптирмин. Чөй, мындай өзүң ойлосоң, Нигора кандай эле келин мындай кайненесинин алдында жылаңач чыксын дейт. Кандайча жылаңач? Булар сага эмне кийим эмеспи? Тиктокко деле ушинтип чыгып жүрөм го. Нигора эми тикток башка, апаң башка да. Токточу, токтобай. Мен сага тийип атканда, апаңдын уштунегин сезгем. Шум кемпир сени чайнап, эт туурагандай туурап, эшек чомдогондой чомдойт дешкен. Билет эле турабыз. Бунун режиссеру Эльвира Борисовна деген эжекебиз бизге ушу атайын чакыруу менен келип койду. Былтыр болуп калды го, бир жарым жыл болуп калды. Анан кийин бул чыгармада мен өзүм Парман бүбүн ойнойм. Генерал кемпирди ойнойм. Бул чыгарма негизи бизде Чүй театрында эжекебиз бар, билесиздер, Асыл Набиева деген народный эжекебиз бар. Ошол эжеге деп дагы ойлонулган эле башында. Эжекебиз ошол моментте, ошол учурда биздин Айтматовдун Турналар, эрте жаста Турналар деген чыгармасы параллельно коюлуп калып, анда дагы чоң главный роль Инкамал апаны ойноп, анан эжекебиз кичине жетише албай бир аз ошондой болуп калганынан мага өтүп калды бул. Эми өзүм албетте кайнене боло элекмин. Кайнене болбосом дагы аракет кылып атам. Ар бир образды жаратаарда албетте артисттер үчүн өтө чоң эмгекти талап кылат. Аны жөн эле ошол мезгилди, ошол доорду чагылдырбастан ошол адамдын кулк мүнөзүн болобу, кайсыл жак мисал үчүн терс каарман болсо анын оң каарман тарабын издегенге аракет кыл деп калат го. Негизи ошондо образың жакшыраак, күчтүүрөөк чыгат десе, ошол жаман адамдын жакшы жагын же болбосо жакшы адамдын жаман жагын издеген учурда гана кененирээк ошол образды чагылдырып бере аласың деп бизде окутуп келет. Анан ошол неме менен дагы иштейбиз да. Келиндер козголоңунда мен Сатти деген келин аткарам. Бир экинчи, үчүнчү келини болот. Негизи 6 келини бар да, общийчи. Ошонун бир үчүнчү келини болом. Бул спектакльди бир где-то биз бир 3,5 айдай даярдандык. Анткени ошондой убакыт болуп калды. Театрда жаңы ачып аткан кез былтыр баягы көбүрөөк убакыт берилди да. Негизи спектакльдерге бир ай, 1,5 ай эле берилет чыгарыш үчүн. Бирок бул спектакльди баягы комедия болгон үчүн аябай
кыйын да комедияны коюшчу. Анан ошо 3 ай, 3,5 айда чыгардык. Жакшы, негизи бул тиги эмеде баягы атага чыккан чыгармалардын бири эмеспи? Атага чыккан чыгармаларда бул көп театрларда коюлган, кинолору бар дегенде анан баягы элдер көрүп алышкан да алардычы. Анан кандай десем, эл ошону баягы кабыл алып алганда, анан бияка келгенде образ деген образ, бирок бирибиздики бирине окшошпойт да. Ушул жерден ары бери өткөндө ар дайым көрүп калчубуз, кызыгып. Анан бүгүн убакыт таап, дем алыш күнүнө байланыштуу үй бүлөмдү алып алып келип калдым спектакль көргөнү. Чынында канча жылдан бери студент кездерде келчү элек спектакль көргөнү. Анан кызыгып койчумун да, ошо убакыт таап кайсы мезгилде келип кетишим керек эле деп бир ой кылып койдум эле. Анан Кудайым бүгүн буйруган экен. Мына бүгүн спектакль көргөнү келип калдым. Мурда көргөм, анан бул мындай спектакльдерди көргөн сайын көргүм келет го. Анан аябай кызыгып жүргөм. Анан Кудайым буйруп бүгүн сиздердин театрда болуп жаткан экен. Абдан кубанычтамын. Ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ушундай кыргыз элине маанайды көтөрө турган, көңүлдү көтөрө турган жакшы спектакльдерди коюп туруңуздар демекчибиз.